Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер? Бүгүнкү сабагыбыз ZipGrade программасында тесттерди түзүш. Тест түзгөндө биз мисалы үчүн информатика тест деп турат. Бир байтта канча бит бар деп суроону беребиз. Андан кийин бул жагына 5 жооп жазабыз. А, Б, С, Д, Е деп жазабыз. Андан кийин мен бул суроомун, бул тестимин саны 20та. ZipGrade'de 20, 50, 100 деген бар да, суроолордун эмеси. Ошондо 20-ны тандап алганмын. Ушу 20та суроого ылайык кылып тест түзгөнмүн. Анан мына жака ылдыйын 6 класстар үчүн жыл ичинде өтүлгөн темаларды кайталоо боюнча тесттик суроолор. Тестти 10 мүнөттүн ичинде толтуруп бүтүшүңөр керек деп ылдыйын эскертүү жазып койсоңуз да болот. Эми ZipGrade'дин бланкасын мындай кылып интернетке кирип ZipGrade бланка деп алсаңыз дагы болот. Мындай кылып мен көчүрүп алганмын. Бир баракка мына 4 бланка батат. Бир баракты 4 бланка А4 паракка 4 бланка баткан баракты алып туруп, мына жерден мына сызыктарынан кыркып алып 4 окуучуга берсеңиз болот. Эми бул жака name деген жерге окуучунун фамилиясы жазылат. Андан кийин мына жака date деген жерге дата, анан бул жака классын жазып койсо болот. Андан кийин мына жакта туура жоопторду ручка менен белгилейт. Мисалы үчүн биринчи суроонун жообу A'сы туура, экинчиники Б'сы туура, үчүнчүнүкү Э'си туура деп туруп, ар бирин сиздин суроолоруңузга карап туруп, туура жоопторун ушул жактан окуучулар белгилеп беришет. Белгилеп берген тестти телефон аркылуу текшеребиз. Телефон аркылуу текшергенде телефонубузга, ал үчүн биз Play Marketке киребиз. Play Marketке кирип, бул жака ZipGrade деп жазып алабыз. ZipGrade деп жазганда бизде мындай болгон галочка чыгат. Ушул галочканы белгилейбиз. Эми бул жакта установить дегенди басабыз. Установить дегенди басканда жүктөлөт биздин приложениябыз. Бир аз күтүп турабыз. Бул ZipGrade программасында ар кандай тесттерди иштесеңиз болот. Эми бул жактан открыть дегенди басып алабыз. Открыть дегенди басканыбыздан кийин бул жактан мен көчүрүлгөн приложенияга кирип көрсөтөйүн. ZipGrade'ди ачабыз. Ачкандан бул жакта create new account деп турат. Бул жакка аккаунт жазасыз. Мен башта кирген үчүн башта кирилген аккаунтум жазылып атат. Мына жака пароль жазасыз. 8 символдон кем болбош керек. Андан кийин мына жерге галочка коюп register new account деп жазабыз. Андан кийин cancel дегенден кийин мына жакта login exchange account деген турат. Ушул жака киребиз. Бул жака дагы жанагы аккаунт менен пароль жазабыз. Бул жака галочканы коюп, логинди басып, бул жака киребиз. Киргенде мына окейди басабыз. Эми бул жактан жаңы суроолорду түзөбүз. Анын үчүн мына new quiz. Бул жерден мына new quiz дегенди басабыз. Бул жака информатика. Андан кийин мына жака answer shot дегенге 20 question деген, 20 суроодон турган тест. Эми бул жака мына 6 класс дегенди басып алабыз. Андан кийин эми бул жакта мына save дегенди басабыз. Save дегенде edit key деген чыгат. Edit key деген бул биздин тестибиздин ключүн тууралап биз белгилеп алышыбыз керек. Edit keyди басабыз. Баскандан разрешение сурат, разрештетип аласыз. Андан кийин бул жактан тесттин жоопторунун тууралыгын жазабыз. Биринчи суроонун A'сы, экинчиники Б, үчтүкү Е, төрттүкү Б, 5-6-ныкы А, 7-ники С, 8-дики Д, 9 менен 10-дуку А, 11-дики Е, 12-ники С, 13-түкү А, 14-түкү Б, 15-дики А, 16-ныкы С, 17-ники Е, 18-дики С, 19 менен 20-ныкы А. Сиз өзүңүздүн суроолоруңузга карап туруп, туура жоопторду ушинтип белгилейсиз. Белгилегенден кийин мына жакта мына плюсту басып, мына cancelды басып койсоңуз болот. Болбосо scan 4K дегенди басып, сразу эле сканер кылсаңыз дагы болот. Анын үчүн биз мындай кылып туруп, басканыбызда мына 4 жагы мындай көк болуп туруп чыгат. Мен азыр колум тосуп калып, жерге коюп алып туруп эле.
Сіздерге көрсөтөйүн. Мындай кылып туруп тарткандан соң 4 жакты мындай кылып чекесине 4 жерди мындай кылып неме кылат. Өзү телефон тартып алат. Дагы тартып алат. Use деп туруп дагы тартсаңыз болот. Мына жерден save сакталды. Эми ал жактан чыгасыз дагы. Ушул эле 6-класстын суроосун текшериш үчүн бирөөлөргө окуучуларга берген тестиңизди текшериш үчүн мына scan paper дегенге киресиз. Scan paper деген киргенде мына Байматова деп туруп окуучулар атын, датасын жазат. Эми мына жерде текшересиз. Текшергениңизде мына информатика Байматова деп чыкты үстүнө 20-20-20 тең жооп берди. 100% туура деп ушундай болуп чыгып калат. Эми мен ал жактан Review Papers дегенге кирсеңиз, мына бир окуучунукун текшердик. Бунуку 100 балл болду. Ушундай кылып туруп текшерсеңиз боло берет.